11-сентябрда Кыргыз-Орус-Славян университетинде Гун Кыргыз ханы Атила китебинин бетачары болду. Бул китепте гундардын башчысы Атила кыргыздардын тукумунан болгондугун далилдер менен баяндалат. Китеп Турат басмасынан 500 нуска менен жарык көрдү. Китептин автору Кыргыз-Орус-Славян университетинин профессору, белгилүү филолог Бекбалаев Амангелди Абжапарович башында Амиан фон Бек деген кайманаты менен чыккан. Китепте Батыш Европадан Борбордук Азияга чейин улуу державаны түзгөн 5-кылымда жашаган жеңүүчү гундардын башчысынын өмүр жашоосу баяндалат. Бекбалаев гундардын атактуу 12 ханы тең бирде ошол кездеги тарыхый кырдаал шарттардын эрк шардыны менен байыркы кыргыз падышаларынын урпактарынан болушкандыгын жазат. Алардын ичинен эң атактуусу Атила хан болгон. Француз тарыхчысы Тьери өз чармасында Атиланын ысымы адамзат тарыхындагы улуу адамдар Александр Македонский менен Юлий Цезарьдын катарында турат деп жогорку баа берген. Китептин автору ошондой эле гундардын башчысынын сөөгү Кыргызстанда коюлгандыгын болжолдойт. Песня о Нибелунгах, песня о гуннах, песня о битве с гуннами деген Европалык, англичандарда, Францияда бүт санжыргалар бар. Бирок бир эле санжырада биздин кыргыздын санжырабызда Атиланын сөөгүн алып кетет. Алып кетип яка коет. Бир эле биздин де санжырада алып кетет. Сөөктү ким алып кетет? Сөөктү туугандар алып кетет. Жап жакын туугандар, балдары, бир туугандар алып кетет сөөктү. Атиланын сөөгүнүн Ысык көлдө коюлганынын мүмкүн экендигин белгилүү тарыхчы Владимир Плоских да колдоду. Ал бир нече жыл мурун археологдор көлдүн жанынан гундардын маданиятына тийиштүү материалдарды табышкандарын билдирди. Международная Иссык-Кульская археологическая экспедиция. Эл аралык археологиялык экспедиция гундардын маданиятына тийиштүү кургон буюмдарды табышты. Бул буюмдарды Ысык көлдөн табышты жана Кыргыз-Орус-Славян университетинин музейине беришти. Бул буюмдар биздин заманга чейин 1-2 кылымга тиешелүү. Бул гундардын кыргыз жерине тиешеси бар экендигин түздөн-түз далилдейт. Это конкретно были 1-2 века. Автордун айтуусунда бул китеп кеңири аудиторияга ылайыкташкан, бай жана ачык тарыхы бар кыргыз элинин өзүн-өзү аныктоосуна багытталган. Бул чыгарма өзгөчө стилде жазылган. Бул ыкманы адабият таануучулар этнографиялык реализм деп аташат. Бул жөнүндө бизге белгилүү жазуучу, адабий сынчы Георгий Хлыпенко билдирди. Он создал Автор Атиланын образын чыгармачылык ыкманын негизинде түзгөн. Аны биз адабиятчылар этнографиялык реализм деп атайбыз. Китепте ар кандай түрдөгү баяндоолор жана лексикалык каражаттар колдонулган. В книге очень много этнографических описаний разного рода, отступлений. Кыргыз тили Орто Азиядагы түрк тилдеринин эң байыркысы болуп эсептелет. Анда гун тилдеринин айрым сөздөрү сакталып калган. Мына жерде карап көрөлү. Ушул жерде гундар журт деп чыккан. Бүгүн кыргыздар журт дейт, ата журт дейт, отцовская земля деген сөз. Готтор журт деп чыккан. Немистер бүгүн орт дейт, земля деген сөз. Жогоруда айтылган далилдер менен кошо эле Амангелди Бекбалаевдин чыгармасында этнологиялык, археологиялык, культурологиялык, лингвистикалык маалыматтар кеңири колдонулган. Тагыраак айтканда, кыргыз тарыхынын 3-6 кылымдардагы мезгили баян этилет. Ошондон улам бул чыгарма өзүбүздүн тарыхыбыз, башкача айтканда этногенезибиз менен түпкү тегибиз жөнүндөгү китеп. Азиада Бекбалаева, Арстан Тукуев, Кыргыз-Түрк Манас университети.